Баягы көсө күнүгө сынбайт дейт, бир күнү сынат дейт. Бир күнү ушул окуя баары бир болмок. Маркумдун жолдошу 1985-жылы туулган, АБ кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. 26 май күнү Ош облусунун Өзгөн районунда аялдын өмүрү кыйылып, шектүү катары маркумдун жолдошу кармалган. Окуя 20 жылдык бүтүрүүчүлөрдүн жолугуусунан кийин катталганын маркумдун классташтарынын бири айтып берген. Мектеп Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл аймагында жайгашкан. 26 май күнү акыркы коңгуроо аземине ал жолдошу менен чогуу келген. Ал кайсы жерде турса, жолдошу да жанынан чыкпай абдан кызганчак экени байкалып жатты. Жада калса кийим менен сүрөткө түшүп жатканын көзөмөлдөп карап турду. Классташыбыз коркконунан көп түшкөн жок. Негизинен кыздар менен гана сүрөткө түшүп жатты. Мектептеги линейка саат 12-де аяктап, классташтар башка жерде чогулуп отурдук. Ал бизге кошулган жок. Ошол эле күнү жолдошу менен үйүнө кеткен. Арадан 2 саат өтпөй пикир келишпестиктен улам жолдошу аны атып салганы айтылды. Ал өзүн коргоого аракет кылгандай, колдору жаракат алып, чачырап кеткенин уктук. Классташтар менен ресторанга отуруу пландалган болчу. Бирок бул окуядан кийин бардыгы болбой калды, дейт ал. 38 жаштагы маркум аялдын артында 5 баласы калган. Маалыматка ылайык, жубайлардын ортосунда чыр-чатак чыккан. Уруш учурунда күйөөсү аялын ур тепкиге алган. Андан кийин ок чыгарылган. Аял тез жардам унаасы менен Өзгөн райондук ооруканасына жеткирилип жатканда жолдо үзүлгөн. Бул факты каттоого алынып, аймактык караштыруу боюнча Каракулжа РИБиге жөнөтүлгөн. Тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Чогултулган материалдар негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122-беренесинин адам өлтүрүү негизинде кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында кылмышка шектүү катары маркумдун жолдошу 1985-жылы туулган, АБ кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Канча баласы калды артында? Ал боюнча так маалыматыбыз жок. Азыр тергөө амалдары уланууда да. Азыр туугандар сиздерге кандайдыр бир наразычылыктар билдирип? Азыр сурак жүрүп атат. Бунун 20 жылдыкка эч кандай тиешеси жок. Бул окуя бир күнү болмок. Ал анткени өзү ошондой психологический оорулуу адам экен. Анан эми азыр баардыгы жабылып 20 жылдыкты жок кылыш керек деп. Кеп 20 жылдыктын эч кандай тиешеси жок бул жерде. Мына өтүп атат. Мен тиги иним мен, сиңдим мен, балдар, мен колумда өскөн балдар дагы келишти. Мына өткөрүп атышат. Москвадан келишти, Бишкектен келишти. Жапжашнакай кылып эле өткөрүп атышат. 20 жылдыктын эч кандай тиешеси жок бул жерде. Анан элдин мындай өзүнүн психологиясынын улуттук мүнөзүнөн келип чыккан ушундай окуяларды, ушундай иштерди тыя бергендин кереги жок. Ар нерсени шылтоолоп элечи. Ал бала өзү ошондой экен, баягы көсө күнүгө сынбайт дейт, бир күнү сынат дейт. Бир күнү ушул окуя баары бир болмок. Акыркы учурларда үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар көбөйүүдө. Алар кордолуп, укугу бузулуп, аянычтуу тагдырга туш болуп жатышат. Бүгүнкү күндө аялдар экономикалык, сексуалдык, психологиялык жана ур тепкиден зомбулук көрүшүүдө. Үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккендердин дээрлик 90%дан ашыгы аялдар болуп саналат. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7 канал.